Күн балдары 47 хромосома менен төрөлгөн наристелерди ушинтип дагы атап коюшат. Даун синдрому эң көп кездешүүчү генетикалык аномалия. Анын өзгөчөлүгү тубаса геномдук патология табигый түрдө өөрчүп, ага кабылган адамдын саламаттыгы, кыймыл аракети жана дене түзүлүшү көп учурларда өзгөрүүлөргө кабылат. Даун синдрому бар балдардын окуу жана коомго аралашуу жөндөмдүүлүгү ар кандай. Көбүнчө ал бөбөктөрдүн интеллектуалдык мүмкүнчүлүктөрүнө жана алардын ата-энелери менен педагогдордун аракетинен көз каранды. Коомдушунун ыкмаларын өздөштүргөн күн балдарынын бири Артем. Азыр Артем Борбор калаадагы кафелердин биринде иштейт. Өзүнө жүктөлгөн милдеттерди ал так аткарат дейт бул тамактануучу жайдын ээси. Где-то к двум до 7 я работаю. На работу я не опаздываю и прихожу я вовремя. Ну, сначала на тренинг мы приходили на обучение. Вот, ну, все обговорили, что я умею делать, что я умею готовить. Мне нравится здесь работать, самые лучшие коллеги, они мне помогают. Вот, ну, принеси это, принеси то, столы, протри. Вот, ну, нужно обслужить клиентов. Ал музыкага кызыгат, ырдаганды жакшы көрөт, адамдарды жана жаратылышты сүрөткө тартууну жактырат. Ал сынактарга катышып, ал турга финалга чейин жеткен. Ким болгун келет деген суроого Артем менеджер деп жооп берет. Бирок бул анын эң башкы каалоосу эмес. Я будущее найти любимую девушку, чтоб я ее нашел, чтоб у нас была семья, чтоб я их обеспечивал. Бул синдромго кабылгандарга өз оюн сөз менен айтып жеткирүү оңой эмес. Бирок сүйлөө мүмкүнчүлүгү болсо дагы күн балдары кыйла кыйынчылыктарга кабылып келишет. Артемго алар жөнүндө айтуу кыйын. Синдром Даун, дети с инвалидностью, вот, трудно. Боюсь сказать. Бул жайдын ээси Дина Ишаналиева 3 баланын энеси. Алардын экөөндө Даун синдрому бар. Когда у нас родилась дочка, мы открыли фонд. Кызым төрөлгөндөн кийин Даун синдрому бар балдар үчүн фонд ачтык. Көп өтпөй ал жака ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген чоң адамдар дагы келе башташты. Биздин балабыздын майыптыгы ушул фондду ачууга түрткү болду. Анын үстүнө 5 жыл мурда биз Даун синдрому бар дагы бир баланы багып алдык. Балдарыбыздын келечегин ойлодук. Ден соолугуна мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдарга болгон биздин коомдогу мамиле ар кандай. Бул дагы өзгөчө балдардын ата-энелери кабылган кыйынчылыктардын бири. В мире людей с инвалидностью Дүйнөдө майыптыктын көп түрлөрү бар. Бирөөнүн денесинин кайсы бир мүчөсү кыймылдабашы мүмкүн. Экинчисинин акыл эси боюнча өзгөчөлүк болот. Укпагандар, көрбөгөндөр бар. Ар бири ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелгенине жараша айрым бир жумуштарды жасай алышат. Мисалы, кулагы укпаган балдар баардык ишти жасай алат. Кагазга жазып көрсөтсө дагы буйрутмаларды кабыл алат. То есть, опять же, да, инвалидность – это ограничения, которые налагаются обществом. Психологдордун айтымында саламаттыгына мүмкүнчүлүктөрү чектелген баланын төрөлүшү үй-бүлөдө стресс абалын жаратат. Ага баардык эле ата-эне туруштук бере албайт. Безусловно, появление ребенка с инвалидностью. Үй-бүлөдө ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген баланын пайда болушу никенин бекемдигине жана адамдын өзүнө карата чоң сыноо. Баладан мурда биринчи кезекте ата-энесине колдоо көрсөтүү керек. Не ребенка, а родителей. Башка ооруларга салыштырмалуу жаңы төрөлгөн балада Даун синдромунун бар экени дароо эле билинет. Бирок тилекке каршы наристенин мындай өзгөчөлүгү бар экенин билгенден кийин энелер көп учурда ал баладан баш тартышат. Ал бөбөктөрдүн кийинки тагдыры балдардын атайын мекемелеринин колуна өтөт.
Беловодская айылындагы балдардын психоневрологиялык стационардык мекемеси же башкача айтканда өзгөчө балдардын үйү. Бул жерге бөөктөр 4 жаштан кийин которулушат. А вот у Ширины еще солнышко. Научились мы считать. Раз поднялись. Ну-ка, стой, Золотой, подожди. Бул жердеги күн балдары абдан ак көңүл жана мээримдүү. Тарбиячылардын айтымында мындагы бөөктөр өзүнүн өзгөчөлүгүнөн улам кыйналышпайт. Алар шайыр, ичинде кири жок болуп чоңоюп, эч качан жалган айтышпайт. Башкаларды жек көрүү, кек сактоо деген эмне экенин билишпейт экен. Алардын дал ушундай экенин бул жакка келгендер дароо эле байкашат. Бөлөк кишиден чочоганды билишпейт. Булар постоянно күлүп жүрүшөт, шайыр болушат. Кучактап, бир киши келгенде кучактап, ушундай жакшы көрүшөт да адам менен эмени. Тартынганды билишпейт, жаман көргөндү билишпейт. Көнүп кеттим бат эле. Бул жердеги айрым балдарга ата-энелери чанда болсо дагы келип турушат. Башка бөөктөр болсо өздөрүнүн энелерин эч качан көрүшө элек. Алардын ата-энеси бул балдарынан биротоло баш тартышкан. Менде мынакей ата-энеси бар, балдар бар, келип турушат. Балдарына келип турат. Отказниктер көп. Башында таштап кетип, келип жүрүп, анан кийин акырындап келбей калган ата-энелер да бар да. Анан ошентип отказ берген ата-энелер да бар. Тилекке каршы Даун синдрому башка оорулар менен дагы коштолот. Ашыкча хромосомасы бар балдардын 60%-нын жүрөгү оорусу бар. Угуусу жана сүйлөөсү начар. Колдорунун жөндөмүн, моторикасын өнүктүрүп, күнүмдүк жашоону алып кетишине, өз алдынча иштөөгө, ошого көбүрөөк эме кылыш керек, көңүл бөлүш керек буларгачы. Оюнга кызыгып балдар ата-энелерин издебей унутуп дагы коюшат. Бирок айрым бөөктөр көп кыса болуп, көңүлсүз болуп отурушканын дагы көрүүгө болот. Кучактаган жакшы көрөт анысыныкы. Ата-энелерди түйшөлткөн башкы суроо алардын балдары сүйлөп кете алабы? Алардын сөзү башкаларга түшүнүктүү болобу? Логопед дефектологдордун айтымында бул бөөктөрдүн сүйлөө жөндөмүн өөрчүтүү үчүн тынымсыз иштөө керек. Трубочку быстро. Вот у нас какая. Работа должна вкупе идти. Обязательно должен работать. Иш ар тараптуу жүрүшү керек. Логопед, дефектолог, тарбиячы, бала багуучу, санитардык кызматкерлер биргеликте иш алып барышат. Бул жакта отурган балдардын көбү башында сүйлөй алышчу эмес. Азыр дабыш чыгарып, кыска сөздөрдү айтып калышты. Кээ бирөө жөнөкөй кыска сүйлөмдөрдү дагы айта алышат. Бул үчүн көп убакыт жана тынымсыз эмгек талап кылынат. Это вот работа. Длительная, усиленная работа. 2017-жылы Беловодскдогу бул мекемеде 228 бала тарбияланса, учурда алардын саны 200 түзөт. Алардын 18-и Даун синдрому менен төрөлгөндөр. Мында бөөктөрдүн көпчүлүгүнүн ата-энеси бар. Таштап койгон балдарыбыз да бар да. Төрөлгөндө эле больницадан эле таштап коет да, анан кийин өзүңүздөргө белгилүү болгондой биздин мамлекетибизде баягы балдар үйлөрү бар го. Ошо балдар үйлөрү 4 жашка чейин багып беришет дагы. 4кө толгондон кийин баягы мүмкүнчүлүгү чектелген балдар биздин мекемеге келишет. 4 жаштан 18 жашка чейин, анан биз ушуларды карайбыз да. Күн балдарынан тышкары бул жерде балдардын церебралдык параличине кабылгандар, буту колунун ар кандай туубаса кемтиги барлар тарбияланат. 2 бөбөк аутизм дарты менен келген. Мы, дети с аутизмом, хотим рассказать о себе. Аутизм менен төрөлгөндөрдү жамгырдын балдары деп коюшат. Бир укканда кооз угулган бул аталыштын артында аутизмдин кесипеттерине тынымсыз туруштук бергендердин оор эмгеги турат. Назгүл Султаналиева баласы ушундай диагноз менен жашаган энелердин бири. Моему ребенку сейчас 13 лет. Менин балам азыр 13кө толду. Ал 6 жашында борборго келгенбиз. Ошол учурда ал ыйлап тынчы жок болчу. 2 жашынан баштап логопед, дефектолог алып барып, ар кандай борборлорго дагы барып көрдүк. Бирок абалы жакшырган жок. 6 жашында анын ызы чуу салганы күчөп, эртеден кечке токтобой калды. Ал уктап калганда гана ыйлачу эмес. Кийинчерээк кечкирери менен саат 5те башталчу. Күн сайын ушул убакытта чыр салып жатты. И где его поведение ухудшалось. И получается, к 6 годам мы пришли к тому, что у него были истерики прям, с утра до вечера. К 6 годам пришли к тому, что у него вечером, в 5 часов вечера, прям как по будильнику,
истерики начинались, а до этого были целый день. Ахматтын психикалык абалы жакшырып, энеси аны адистештирилген мектепке берүүнү чечет. Алгач бардыгы жакшы эле болуп жаткансыган, бирок бөбөк мектепке толук күйүнө албай койду. Ахмат мектеп программасынан кыйла артта калып жатты. Анткени адистердин айтымында баланын менталдык жаш курагы 2-деги бөбөктүн жашына тете болгон. Со школы нас выгнали, потому что мы, во-первых... Бизди мектептен кууп салышты. Анткени менталдык жашыбыз боюнча туура келбей калдык. Жүрүм туруму дагы себеп болду. Ал ар кимге колуна эмне тийсе ыргытып калган. Муну менен ал өзүнө көңүл бурдурууну каалачу. Же болбосо жактырган адамы болсо аны көздөй бир нерсени ыргытып жиберчү. Бул мени кара, мен сени менен сүйлөшкүм келип жатат деген белги болчу. Тебе обратиться и хочет привлечь твое внимание, и человек, который ему нравится, допустим, он мог в него что-то кинуть, это был знак о том, что посмотри на меня, я хочу с тобой поиграть. Эненин айтымында эң оор нерсе бала менен коомдук жайларга чыгуу. Когда мой ребенок, допустим, катался на самокате, а он уже взрослый, у него уже голос такой, бас прорезался, и он катается и начинает вокализировать, сильно кричать, и моя дочка говорит, я ему: тихо, Ахмат, тихо, смотри, люди на тебя все смотрят. И дочка говорит: мам, ты что, его стесняешься? Ну, как бы такие моменты. Ахмат 1,5 жашка чыкканга чейин анын ата-энеси өз баласында эч кандай кемтик байкашкан эмес. Бирок 2 айдан кийин бөбөктүн айрым сапаттары башкача өөн экени байкала баштаган. Ахмат бир чекит көп убакыт тынымсыз тиктеп, бир буюмдан эч көзүн албай карап, эртеден кечке чейин бир гана оюнчук менен ойноп, телевизордун экранын карап катуу каткыра баштаган. 3 месяца уже начал смотреть мультфильмы. 3 айлык кезинде ал мультфильмдерди көрө баштады, дикторлорду көп карачу, телевизор менен сүйлөшүп жаткансып күлө берчү. 9 айлык кезинде мультфильм менен кошо жашап калды. 1,5 жашында ал кайсы каарман эмне кылаарын алдын ала таап айта баштады. Жил. Үй бүлөдө мындан башка дагы көйгөйлөр пайда боло баштайт. Баласын караган Назгүл иштей албай калып, ал эми күйөөсүнүн маянасы даарылоого жетишсиз болуп жатты. Айласы кеткенине эмне кылышты, кимге кайрылууну билбей калган. Көп өтпөй ага өзгөчө балдар үчүн ачылган Атайын борбордо аутизмге кабылган бөбөктөр менен иштөөнү сунушташат. Назгүл буга дароо макул болот. Анткени ал өз баласын Атайын мектепке берип, айына 36 000 сом төлөөгө мүмкүнчүлүгү жок болчу. Күн сайын болчу сабактар, ушундай абалга туш болгон ата-энелер менен жолугушуулар Назгүлгө дем берип, бул көйгөй тууралуу ал социалдык тармактарда айта баштады. Я даже начала снимать. Мен Инстаграмда Ахмат менен бирге тамак жасайбыз деген рубрика ачтым. Муну менен аутизми бар балдар менен дагы жашоо уланаарын көрсөткүм келди. Ата-энелерге дем берүүнү көздөп, силер дагы ушинтип жазсаңар болот дедим. Силер дагы баланы өзүнөз тейлегенге үйрөтсөңөр болоорун көрсөттүм. Вот родителям, что вы можете научить его готовить, вы можете научить его обслуживать себя. Баласынын мындай тагдырына сабырдуулук менен мамиле кылууга аракет кылганы менен Назгүл кээде терең кайгырган учурлар дагы болоорун жашырбайт. Мы будем всю жизнь их сопровождать, наших детей. Это не так, что, может быть, можем до какого-то момента довести. Бывают высокофункциональные аутисты, но у меня так сложилось, что у меня с тяжелой степенью. И поэтому я его буду всю жизнь сопровождать. И это очень тяжело. Да, он бегает, да, он ходит, да, он делает, но он не может самостоятельно иногда в туалет сходить. Он кушает самостоятельно, он ходит в туалет самостоятельно. Но бывает ночью, допустим, ему страшно пойти в туалет, он может под себя сходить. И бывают такие моменты, когда ты думаешь, неужели всю жизнь будет так? Аутизмге кабылган баланын абалына, анын коомго аралашуу жөндөмүнө айлана чөйрө дагы чоң таасир этет. Анткени көпчүлүктүн бул көйгөй тууралуу кабары жок. Андыктан сырттан караганда жүрүм туруму башкача баланы көргөндөр аны ата-энеси начар тарбиялаган деп ойлошот. Андыктан ашыгып бүтүм чыгаруу туура эмес. Болгону өзгөчө бөбөк сейрек ооруга чалдыгып, аутизмден жапа чегип келет. Апасы болсо андай балага таасир эте албайт. Мындай учурларда коомчулуктун түшүнүү жана сабырдуулук менен мамиле кылуусу зарыл. Мне хочется играть с другими детьми на улице, но бывает, что они меня не замечают или просто не хотят принять в игру, потому что мне бывает трудно понять правила. Мне от этого грустно. А в центре меня учат дружить. Нурзата Сыдыкбекова, Ширин Өмүрканова, Диас Сакимбаев, НТС, Жумалык. Я делаю много непонятных движений. Я не хочу вас рассмешить или напугать этим.
Просто меня это успокаивает.